колдоо деги ушул демилге эмес көптөгөн районубузда иш-чаралар менен колдоп келген аялдар кеңеши болобу, демилгелүү жаштар коомдуктугунун ар бир иш-чарасын дене тарбия жагында болобу бүт иш-чарабызды артка калтырбай колдоп келген биздин патриот мырзабыз Нурбек уулу Ормонго терең ыраазычылык. Себеби бир да демилгебизди четке катпай көп иш-чараларыбызга колдоп келген. Эң креативдүү кандай иш-чаралар болот, ошонун баарын билесиздер. Былтыр биринчилерден болуп облуста, районубузда марафон өттү. Жакын арада эле 2 долбоорубузду колдоп берди. Кыдыралиев мектебине видеонаблюдение июль айында баштанды боюнча долбоор. Мындай айта берсек өтө көп да. Ошон үчүн Кочкор райондук аялдар кеңешинин атынан, демилгелүү жаштар коомдук фондунун атынан, Кочкор жаштар борборунун атынан, анан жалпы мугалимдердин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Себеби дегенде мугалимдин аброю коомдо канчалык көтөрүлсө, ошол мамлекет эң алдыңкы мамлекеттердин катарына кирет. Жакын арада Кудай буйрса баарыбыз үмүтүнүбүз Кыргызстаныбыз ошол эле Япония өлкөсүнүн катарына кирсин. Себеби дегенде Японияда мугалимдер өтө бийик баалайт. Ал эми ушундай жетишкендиктерге терең талыкпаган, эмгегин жумшаган биздин мугалимдерге, сиздерге терең ыраазычылык, колдогон ата-энелерге ыраазычылык. Анан жаштарга сиздерге ак жол. Мен көптөгөн сөздөр айтылып жатат, баардык нерселер кабыл болсун. Бирок өзүмөн жеке өзүмөн айтар элем, өзүңөр сүйгөн, өзүңөр жактырган кесипти тандагыла. Кайсы ойртуп алган буга өтүп калдым деп, бирок ал кесипти деп жакпаса, аны окуп деле кажети жок. Себеби дегенде назар көрүп жатабыз. Сүйбөгөн кесип бул кыйналуу менен барасың жумушка. Жумушка барганда ар бир адамдын өмүрү менен байланыш. Ошол эле доктор болсоңуздар. Эгер ал кесип сиздерге жакпаса, кандай болуп калат? Ошол себептен сүйгөн кесибиңерди тандап, сүйгөн кесиптин ээси болушуна, күнүгө жумушуңарга сүйүнүч менен барууга ынтызармын. Ошону каалайм сиздерге. Ак жол.